Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Азаттык Плюстун жаштар командасы 1 айлык жайкы эс алуудан кайтып келди. Азыр билек түрө иштегенибиз стартта турган чагыбыз. Бирок алгач бүгүн биз мына интернет сайтыбыздагы 3W Азаттык чекит KG сайтыбыздагы жашоону, ушул жактагы видеону, олуттуу окуяларды, жаңылыктарды да ушул сайтта негизи чагылдырып турабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда болсо биз дал ушул сайтыбыздагы видео баяндардан сиздерге тартуулайын деп турабыз. Алгачкы ушул интернет эрүүл деген онлайн байланыштагы окурмандардын суроолоруна жакында эле өзүнүн тегерегиндеги чырлары боюнча Малайзияга болгон сапары жана ошондой эле Туркияга жашыруун ушту делинип массалык маалымат каражаттарында жазылган Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков келип Азаттыктын окурмандарына жооп берген эле бир топ курч суроолоруна. Анда эмесе азыр ушул Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибековдун берген жоопторун угалы. Ал эми экинчи бөлүгүбүздү эки колунан ажыраган Самат тууралуу улантабыз. Азаттыктын радио жана теле берүүлөрүн Азаттык чекит KG сайтынан табасыз. Сайтыбыздын орусча барагын окугуңуз келсе, рус чекит Азаттык чекит KG. Ал эми чөнтөк телефонун окуйм десеңиз, Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Азаттык чекит KG. Аалам жаңылыктары алаканыңызда. Спикер мырза, сизди эс алуу учурунда Туркия аркылуу Араб Эмиратына учуп, мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев менен жолугуп келди деген маалыматтар тарады. Бул чынбы? Эми Камчы Көлбаевди сиздер кандай жаңкы газетадан көрсөңүздөр, мен деле ошондой көргөм. Отпускага чыгып, мына 4 күнгө Турцияга барып эс алып келгеним, бул жөнөкөй эле рейсовый самолет менен өзүм жаныма билет алып, күзөтчүнү да албай, эч кимди албай, ошол Турцияда менин бир жакшы досум бар. Турцияда жашаган бизнесмен, жакшы жигит. Ошол чакыргандан барып 4 күн гана эс алып келдим. Ошол жерде отуруп алып мен уктум, мен Дубайга кеткен эмесмин, башка кетип. Эми биздин Араб Эмиратында консулство бар. Ал үчүн виза алыш керек. Жана башка сөз деп туруп эле бизде акыркы мезгилде ушундай адат болуп калды. Эптеп жазып салсак, анан ошонун тегерегинде обсуждение кылып, эптеп каралай берсек, ал чын эмес экени эч ким жоопкерчиликке албайт. Мен ойлойм, качандыр бир учур келет, мыйзам иретинде ар бир адам өзүнүн айткан сөзүнө мыйзам иретинде жооп бериш керек. Жооп бериш керек. Ошондо гана ушул окшогон токтойт депчи. Кээде мен журналисттер менен сүйлөшүп калдым. Эмнеси үчүн мондай жалган жазып койдум десем. Мага заказ түштү, мен жазып койдум. Анан обсуждать эте беришет. Чын калпы мен эч кандай тиешим жок деп. Ошо сыңарындай сөз болуп атпайбы? Бүгүнкү бийлик башындагы Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабановдор менен мамилеңиз кандай? Бүгүнкү күндө президент дагы, премьер-министр дагы, парламент дагы тыгыз байланышта иштеп атат десем мен жаңылышпайм. Бирок ошонун үчөөнүн арасындагы кошоматчы интригандардын бүгүнкү иш алып барып атканда эскиче кандайдыр бир нерселерди колдонуп атканы бул элдин көзүнө ачык айкын эле көрүнүп турат. Эч кандай Бабанов менен дагы, Атамбаев менен дагы эч кандай проблема жок. Биз бири-бирибизге каалаган учурда бири-бирибиз менен байланышып, сүйлөшүп, иш алып барып атабыз. Роза Исаковна менен да эч кандай проблема жок. Байланышып, иш алып барабыз. Бирок мен чакыргым келет. Жетекчи болгондон кийин ушул жетекчи айлана чөйрөсүндөгү жаңы бузукларды азыраак укса, ошончолук бийлик бекем болот деп ойлойм. Президенттикке талапкерлигиңизди коесузбу? 30дан ашык талапкер болуп калды. Мен өзүмө бир мындай чоңураак милдеттеме алгандай көрүнүп атам акыркы күндөрү. Мына 2 күндөн бери мен ушул талапкерлер менен, аксакалдар менен, биздин интеллигенция менен консультацияларды өткөрүп атам. Бул деген ушу төрага катары менин да түздөн түз милдетим деп эсептейм. Эгерде ушу бири-бирине жаман сөз айтышпаса, бири-бирин каралабай, ушуларды бир столго отургузуп, талапкерлердин ичинен татыктуусу чыгып, калгандары ошолорго жол берип, ушундай бир деңгээлге жетип, шайлоо тынч, аман, элдин бардыгы майрам катары келип, бирөөнү шайлап, экинчи талапкери премьер-министр болобу, үчүнчүсү башка министр болобу. Ушундай бир сүйлөшүү деңгээлине жетип алсак, бул чоң бакыт деп ойлойм. Марат Султанов менен кандай тууганчылыгыңыз бар? Эми Марат Султанов экөөбүз бир айылдан, бир райондон болобуз. Экөөбүз бөлө эмеспиз, экөөбүз тага жээнбиз. Ал менин тагам болот, мен анын жээни болом. Төрага Ахматбек Келдибековдун жоопторун кенен окуйм десеңиз, анда сиз 3W Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Ал эми сиз эгерде айылда отурган болсоңуз, балким шаарда деле чөнтөк телефонуңуздан интернетке кирем десеңиз, анда
телефонуңуздан 3W азаттык чекит моби дарегин терсеңиз, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды ошол биздин сайтыбыздан эле окуп турсаңыз болот. Президент Роза Отунбаева жарандарды каттоо системасын реформалаш керек деп айтты. Сиз буга кошуласызбы? Каттоо системасы бул негизинен реформа башталган. Азыр ошол реформа жүрүп атат. Бул каттоо системасында эң негизги принциптер: эмне үчүн паспорт регистрация бул жакка өтүп калды дейт, МВДда эмес. Эмне үчүн жана башка деген суроо көп. Бул башында башталганда жаңкы 14 цифрадан турган регистрация ар бир жаранга киргизилген. Бул ошол эле соцфонддо, ошол эле налоговыйда, ошол эле паспорт столдо, ошол эле жана башка бардык жерде адам төрөлгөндөн баштап ушул 14 цифрадан турган ар бир жаранга регистрационный номер берилет. Ошол номерди биз келечекте ушинтип эле тура бербейбиз да, келечекте баягы өнүккөн чет өлкөдөгүдөй милициянын машинесинде болобу, ГАИнин машинесинде болобу, башка жерде болобу, мына компьютерлерине кирип өзүңүздүн номериңизди алсаңыз, бүт данныйларды алса болот. Ошон үчүн реформа жүрүп жатат. Анын принциптери туура, аны эч кандай бузбаш керек да, ушуну аягына чыгарса, мен ойлойм, биз мындай нормальный бир системага келебиз. Өлкө кыйын абалда турганда жаңы эле иштеп баштаган парламент жайкы эс алууну токтото турса болот беле? Эми бул мыйзамда каралган. Биз бардыгыбыз мыйзам сыйлашыбыз керек, бирок ошого карабастан мына 15-inde дагы кезексиз сессия өткөзөбүз. Себеп дегенде мыйзам боюнча биз 15 августтан кечиктирбей жогорку соттун сотторун, Конституциондук палатанын сотторун бекитип беришибиз керек. Ошон үчүн бул мыйзамда каралган. Бул мыйзамды биз бүгүнкү бир мыйзам, эртеңки бир мыйзам жазбашыбыз керек. Ал мыйзам ушу иштөө шарты боюнча кабыл алынган мыйзам. Ошон үчүн мыйзам негизинде гана болуп атат. Мүмкүн мына өкмөт мүчөлөрү менен жолуксам айтат, силер каникулга кетип, 2 айга каникулга кетип, биз кичине жыргап иштеп атабыз азыр деп. Ошон үчүн бул жерде мыйзам иретинде мыйзамды жазып атканда, ошону аныктап атканда тура эле немелер коюлса керек деп ойлойм. Сизди 25 жан сакчы коргойт дейт. Анын канчоосун өз чөнтөгүңүздөн каржылайсыз? Мамлекеттик күзөт кызматы бүгүнкү күндө конституцияга ылайык президентти, премьер-министрди, парламенттин төрагасын коргойт. Анын 25 деп жана башка айтканы бул туура эмес маалымат. Себеп дегенде ушул резиденцияда ал жерде министрлер жашайт, премьер-министр, вице-премьерлер, ошону жалпы күзөттөгөн солдаттар бар, аларды эске алат. Андан тышкары мына парламенттик система өткөндөн кийин, мисалы канча күзөтчү болуш керек, канчадан мени кайтарыш керек, аны мен чечпейм. Кайсыл күзөтчү мага жагат, аны да мен чечпейм. Мисалы кээ бир киши ойлосо керек, ушу күзөтчү жаңкы ГАИ менен жүрөт, резиденция. Бул жетекчи болгондон кийин өзүңүн жеке турмушуң ушу менен бүтөт. Уктасаң да күзөтчү менен уктайсың, турсаң да күзөтчү менен жүрөсүң. Мындай кызматка келгенден кийин ээн эркин, мисалы тойго барсаң дагы баягы элге окшоп көңүл ачып отура албайсың. Себеп дегенде ошол фотоаппарат менен сени телефон менен ыңгайсыз бир бурулуп койсоң да аны тартып ертесиң, газетага чыгат. Ошон үчүн бул жерде аябай чоң жоопкерчилик, анан жеке өзүңүн турмушуңда бул өтө ыңгайсыз. Жеке турмуштун бүткөнү ошол. Төрага мырза, сиздин сапарыңыз тууралуу массалык маалымат каражаттарына убагында маалымат жеткире албаган пресс катчыларыңызды кандай критерий менен тандап алгансыз? Алардын иши абдан чабал экени көрүнүп турат. Мен эми кызматта болгондон кийин, эгерде сиздер ишенесиздер, мына бүгүн депутаттардын көпчүлүгү округтарда жүрүшөт, депутаттардын көпчүлүгү эс алып атат. Мына мен эртең менен саат 10-да келем, кечки саат 6-7-ге чейин адам үзүлбөйт. Бардыгын эстеп калыш болбойт экен. Ошон үчүн мен пресс-служба, пресс катчыга